дүйнөдө чындыгында көптөгөн факторлорду эске алганда кризис болуп аткандыгы белгиленип атат да. Ушундай бир кыйратуучу факторлорго карабастан айрым өлкөлөрдө өнүгүү болуп аткандыгын дагы белгилеп коюшубуз керек да. Мисалы Украина менен согушуп аткан Россияда ушул ички дүң продукциясында бир жалпы өнүгүү болуп аткандыгын, мурунку жылдарга салыштырмалуу 3,5% чейин ушул ички дүң продукту өнө тургандыгын, көп боло тургандыгын, бул Европага салыштырмалуу алда канча чоңдай бийиктик экендигин, ошол эле санкция берип аткан Европага караганда Россияда өсүш көп болуп аткандыгын Путин өзү дагы белгилеп атат да. Эми ошол эле мезгилде алып көрсөк, мисалы Италияда бүгүнкү күндө тарыхый бир максимумга чейин карызы жетип, дээрлик 2,9 триллион еврого белчесинен карызга батып отурган кез экен да. Германияны алып көрөлү. Германияда бүгүнкү күндө электр генерациясы боюнча, энергетика боюнча кризис болуп, бүт өнөр жайы токтоп, экономикасы абдан өтө эле солгундап аткандыгын, бул абдан кейиштүү экендигин белгилеп атышат да. Ал эми Эстония болсо бүгүнкү күндө ушу мурдагы постсоветтик чөлкөмдө ушул бир жыныстуу жанагындай үйлөнүүлөрдү мыйзамдаштырган өлкө болуп калды да. Кыскасы ар кайсы өлкөлөрдө эмне менен мактанышты, эмне деп жыйынтык чыгарыш, бул ар кимдин өзүнүн өсүү ыңгайына жана маанайына жараша болуп атат да. Бул жагынан мынабу кейиштүү окуялар да болду өткөн 2023 жылы. Могу зилзала көбөйүп кетти. Түркияда абдан чоң 7-8 балга чейинки жер титирөө болуп, Түркиянын өзүндө 50 миңден ашык адам, Сирияда 9 миңге жакын адам каза болуп кетти. Бул акыркы 100 жылдыктын ичиндеги дээрлик ушул чоң жер титирөөлөрдөн болот да. Мындай жер титирөө жакында Кытайда да болбодубу? Кытайда 2 жолу катталды быйыл августта, анан декабрда болуп атат да. Мына акыркысында эле ушул 127 адам каза болуп, 700дөн ашык адам жапа чегип калыптыр да. Табигат демекчи, ушу өтүп бараткан жыл акыркы 125 жыл ичиндеги эң ысык, күн ысыган мезгил болуп атат да. Мындай боло элек экен. Анан бул ошол климаттын өзгөрүшүнө саммитте деле бир чечимге келе албай коюшту дүйнө өлкөлөрү. Жыйынтык чыгара элек дагы бир окуя болуп атат, болду өткөн жылы. Мисалы 23-жылы 18-июнда Атлантика океанында Титан деген батискаф суу астында жүрүүчү кеме чөгүп кетти да. Эми карабайсызбы, ошол 100 жыл мурунку Титаник чөгүп кеткен эң ири кеменин тагдырын кайталап атын да кое алышкан ошо Титан деп. Анан байлыгы сактап кала албайт экен, ошол байлыгынын азабынан каргашага учурап каза таап атат да. Миллиардер британиялык Хэмиш Хардинг аттуу миллиардер, пакистандык миллиардер, ушундай бай адамдар ошол жана батискаф менен чөгүп өлүшат. Былтыр мына Индия чоң секирик жасады да, космосту издөөчүлөр боюнча мына айга конду да. 4-чү мамлекет айга конгон. Бирок жанагындай космосту издөөчүлөр боюнча Кошмо Штаттар, Кытай лидерлик позициясын берген жок. Былтыр мына эки мамлекет, Швеция менен Финляндия НАТОго мүчөлүгүн, албетте бул Түркиянын катуу каршылыгын пайда кылды. Бирок бул 31-чи өлкө болуп атат НАТОго мүчө болуп аткан. Албетте бул Россияга дагы кескин түрдө жаккан жок. Кане айтса дагы ушул НАТО өзүнүн мүчө мамлекеттердин катарын арбытканга жетишти да. Саясий окуяларга келсек, эң чоң орчундуусу Каар күн деп аталган 1973-жылы болгон судный ден, ушул Араб-Израиль согушунун эпизоду кайта кайталанды 7-октябрда. Хамас апсынан катуу кол салып, миңдеген кишини өлтүрүп, жүздөгөн кишини туткунга алып, дүйнө дагы убайымдатып турган мезгили, канча миңдеген кишилердин өлүмү токтогон жок, кыргын токтой элек да. Кыргын демекчи Судан. Бул эми жарандык согуш болду, ушул жана диктатура өзү түпкүлүгү жакшылыкка алып келбейт экен да. Жанагы армиясы эки бөлүнүп, жарандар менен армиясы эки башка болуп, ошо бири бири менен кырчылдашып, кан төгүп аткан учуру да. Хамас боюнча эгерде араб өлкөлөрү, жалпы мусулман өлкөлөрү Израилди айыптап атса, бул жаңжалда Европанын өлкөлөрү албетте ошол эле тиги Хамасты, палестиндерди айыптап атышат да. Бул эми ушул бүгүнкү талаш болуп, быйылкы жылдын ошол чоң талашы, жаңжалы болду да. Анан дагы бир нерсе, биз мына GPT менен бул чоң жаңылык дүйнөдөгү деп белгилеп аттык эле. Мына март айында GPT-4 жасалма интеллектиси
ишке кирди. Тилекке каршы мына ошол жасалма интеллектилер бүгүн адамдарга катылып кол салган учурлар дагы бар экен да. Ана былтыркы жылда бир дагы бир окуяны айтып койсок болот. Ушул 30 жылдан ашуун мындай жаңы доордо талаш берген Тоолуу Карабахты Азербайжан сентябрда 1-3 күн ичинде армиядан алып койбодубу. Мына ушундай окуялар менен жыл жыйынтыктап